аныктап алмакчы калыстар тобу менен биргеликте. Айжан байыраак, албетте, жана ошондой эле алар эртерээк номер менен Ашалата Деви Лойтонгбам бул азыр биздин дарбазада ал бир эмес бир нече ирет оюнга кошулган болчу. Азыр борбордук бөлүк аркылуу сол канатка топ өттү. Индия өзүнүн чабуулун Анжу Тамаң аркылуу баштап келе жатат. Жана кандай кооптуу абал биздин бактыбызга сокку. Биздин бактыбыз 3 кадам артка таштап туруп, эми кандай кооптуу учур жана баш менен сокку гол. Алгачкы топчу кандай прессинг азыр Индия тараптан орун алып атат. Айпаянттын ичине топ жүктөлдү. Жана бул ирет топко жетип өтө ыңгайсыз абалдан кайрадан аны көрүштү. Андан сырткары негизинен даярдык албетте өтө начар болбосо дагы өз деңгээлинде. Азыр болсо сокку албетте биздин бүү топ менен топ ушул жерден жоголду. Каршы чабуулга Индия жөнөп атат, колунан акырын тартып. Офсайд жокпу? Офсайд бар. Офсайд бар. Дагы бир кагылышуу. Азыр сол тарапка алгачкы голдун авторуна пас берген эле баш менен. Жана азыр карасаңыздар, биринчи пасты өз карамагына алып кетип атат. Өтө кооптуу учур. Азыр оң канаттан Байрок кандай сонун кирип баруу. Жакынкы бурчка сокку. Жана азыр бурчтан чыгаруу болбойт экен. Коопсуз аймакка жеткирди. Бирок Индиянын экинчи темп менен кайрадан жүрүшү орун алат. Дарбазаны көздөй өтө кооптуу. Алар өзгөчө аны карап турат. Жана бирок ушул офсайдпы? Эгерде офсайд жок болсо, анда гол. Эсеп 0. Мүмкүн дагы бир башка ракурстан карап көрөбүзбү? Мына карасаңыздар, топту берген учурда кадимкидей ал оюнчуларга караганда азыр өз өкүмүн сүрүп атат. Караңыздар чыккандай. Азыр бир коргоочунун жазгыры өтүп кете жаздады. Профессионалдуу мамиле кылып атат биздин оюнчулар. Азыр болсо дарбазачыга каршы эреже маселе чечилмек. Азыр Нурсулуу жерге кулап кетти, бирок ошол заман кандай сокку. 9-дукту көздөй багытталды. Гуголот киргизди. Сомия Гуголот анын соккусу чындыгында кубаттуу сокку менен 3-чү гол менен, демек биринчи таймды жыйынтык Индия курама командаларынын ортосундагы экинчи таймды баштады. Кызыл кийимчендер топ үчүн күрөш. Жана караңыздарчы, Дилнуранын кандайдыр активдүүлүгүн. Жана ал жерден дагы бир уктап турат. Тереңден чыгарылган пас. Өтө сонун пас чыкты. Сокку. Ал эми оюнчу бир коргоочуга каршы болчу. Сокку. Гол. 4-чү гол Индия курамасы тараптан орун алды. Жана бул рет Шилки Певи Хемам гол жаратты. Ушунчалык кубаттуу сокку дарбазачыга так 14-жылы жеңип алган. Алардын деңгээли албетте жогору. Азыр кандай кооптуу учур, дарбазачы канчалык топ сыноолорго туш келген учурлар болгон. Жана дагы бир сокку. Сейф. Азыр болсо Анжу Тамаң келе жатат. Анжу Тамаңдын айпаянттын ичине жүктөгөн топу калды. Өтө кооптуу учур. Азыр жаралып кете жаздаган алыстан сокку тама эмес. Бош кал. Бул жерде Нурсулуу ага каршылык көрсөткөн. Жана чыгарып берүү. Офсайд жок. Дагы бир кооптуу абал. Эреже бузуу албетте. Финалдык кышкырык. Финалдык кышкырык, урматтуу көрөрмандар. Кыргыз